иштей турган начальник коелу. Элди ойлой турган начальник. Мисалы үчүн азыр планына келип, бул бүтүнөстөн эч айтпайт. Министрге чейин, Ташиевке чейин кирип, каршымын ушул директорго. Мен ойлоп калдым. Значит, бул кишиге кайра мурунку схема керек. Менде доступ бар, мен президентке чейин кирем. Это есть. Кандай болсо да кирем. Бүт раскладканы берем. Как она есть. Мына мен айтар сөзүм ушул. Мына жылдын аягында мен өткөндөгү күчүм бар, директор милдетин аткардым. Мына ошондо акча алдым. Канча машина болсун, и то толук эмес. Мына менин эмгегим бар, 20 жыл ушул сферада келатам. Азыр мага да тийиштүү айтып кетти. Болмогон нерсе булачы. Водительдер эч ким бөлүнбөй жатат, чындап келгенде. Чындап келгенде руководство силер бөлүнүп атасыңар. Бизде азыр техниканын баардык түрү болуп атат, ошол вопрос жөнүндө азырчы бирден айткыла, мен жазып алам дагычы. Бул жерден сөз болсочу, калкылат. Ар бир нерсени эртең мен ар бир бар да, учкун бар, рискели бар, мырза бар, ошолорго мон деп сигнал турчу. Жазат кудай кылалы. Себеп дегенде, силер почему должны мен үчүн страдать? Туурабы? Мен карабай койсом, мен алыс этпей койсом. Эртең почему сен эртең чыгып алып туруп айдачы? Оны төлө деш керек. Өзүң алганың 15 миң сом. Туурабы? Дегенде эскертип тура берейинби? Сиздер эми ачкыла келди. Биякты окуп коюптасыздар, бытыгып туурабы? Siz bu duvarlarında ne için tutuyorsunuz tekrar gelmezsiniz. Bir vaпрос, oturun, siz yoklar. Ne için siz bu duvarlarında bizim mayakta tekrar gelmezsiniz? Bizge kaçan 10 çocuk çıplak gettim. Neye takalganlarla siz gayga çıkmadınız? Anlayacağım, bir kazıkanlar bunda zaten bir ötesiniz. Siz bakar, načalnik bolğanға çeyip şunu kıyıp koysanız, şu teksermet öyle der, biz desek seslenip parmak. Bana siz gördünüz mü? Kadar načalnik bolğandan keyin anan bir yaktan trebe oynagan otasız. Қалыстық сөз. Қалыстық сөз. Чындық. Мен мынакей сиз бытып болуп турганда биз качан биз журналисттерди водительдер өзүбүз чогултуп келгенден кийин сиз чыгып аттыңыздар. Мына мисалы анан бияка мен команда берип атам малым дегенде ошол жактагы мынакей туура эмес болуп калып атат да, мына кандай дейсиңер? Туура водительдер мына. Чындык эле туура атат. Эми мындай болсун, тигиндей болсун деп атасың. Аны деген башына сиз ошентип көндүрүшүңүз керек болчу. Мырза, азыр эми тиректин кесип коюңуздар. Мен мунучу, мен өзүмө кабыл алам. Бирок мына мырза турат, мырза мындай кылалы. Мына эң активный силердин араңарда келген мырза, журналисттер келип аткан мырза, депутаттар келип аткан, учпак келип аткан сен сенсиңчи? Ошонун баарын уюштурган мен. Мырза, мен уюштурдум булар. Олардан келет чоңталып. Жана встречагачы, ондай кылалы. Эми мындай да, эми аттана кайы жок. Короче, мындай бар. Вопрос бар. Бүт нерсеничи мен ошол жерде ДТПга баратканда көргөм. Ошондо ал кездечи машинанычы мына улан айтыптыр. Ошол эски нерсени машинаға жөнөк кеткен жок. Ал кезде балам үчүн жок болчу. Азыр эми ылдырам. Чындап Берген эмес. Биз мына можерде Полномочия жеңиштөөчүгө берди. Мына мен любой вопрос безопасный город сиз можерге отурбай эле коюңуз. Мына Манас байке сиз ал кезде начальник болупсуз, мына мен жеңиштөөчүгө мени алып келген. Ал Манас байке деп суранып, безопасный город күчөп кетти. Жүрүңүз, коллективге собрание кылып берип коюңузчу. Балдарга түшүндүрүштөрүн жүргүзөлү, бир эмес 2-3 жолу. Анан тиги жерден бывший баягы кетип калган пенсионерлерди өзүм жанталашып, чалып, болбой калгандан сиз жеңиштөөчүгө бердиңиз. Жеңиштөөчүгө келгенде айткам, Жеңиш байке, сиздин бияка келип кажет эмес. Сиз безопасный город текшерип бериңиз. Мына жылдын аягында мен өткөндөгү 3 жыл директор милдетин аткардым. Мына ошондо отчет алдым. Канча машина болсун, и то толук эмес. Эми азыр полномочия бул кишиде кечип калдылар. Алса кызматталат. Бирок айтып коюшум керек. Yok, конечно, баягы. Мына менин эмгегим бар, 20 жыл ушул сферада келатам. Азыр мага да тийиштүү айтып кетти. Мына азыр бул условияны создавать этип, жана фирмага мына официально мына мырза бекан. Сиз Европада жүргөндө чалдым, келиңизчи мырза байке, экономический сферада 25 жыл иштегенсиз, текшергенсиз коррупцияларды. Келип маяка жардам берип коюңузчу, келиңизчи деп мына мени алдырып келген. Эми мына получается мен заборду калдым. Эми бу жерде мындай экен. Мына эмгегиңиз эч жака жете албайт экенсиз. Кече келген тааныштары бар.
Акчасы барбы же таанышы барбы келди отурду белгиле көп болсо жеңишбек эке мен кызматтан кетем мен жетекчимен Азат азыр келип туруп как будто биз мурда эчтеке кылбагандай мамиле жасайбыз контроль механизм нет обязанности күнүгө текшерип Азат буга чейин кылып жүргөн туурабы Азат эмес эми давайте мен чоң салдар түшүнбөдүм давайте мындай кылалы эми азыр канунмен Кудай буюрса канунмен сен всего бүгүндөн баштап отурсуңар сиз кайра келип иштейсиз зам директору болуп иштейсиз макулбу мен сиз кетпейсиз менен иштеп жардам бересиз дагы ошол нерсени биз экөөбүз чоң кылабыз Кудай буюрса жанагы кемчиликтин баарын өзү устанать эдебиз анткеничи любой нерсени мындай кылышыбыз керек да цель коюп туруп кечээ болгон нерсени бүгүн кылышыбыз керек азыр ал турмуштун ал маселени эң биринчи сизге обращаться эткем жеңишбекке ушундай проблема болуп атат ушундай проблеманы токтотушубуз керек болуп атат деп сизге обращаться этсем сиз көңүл бөлбөй койгонсуз Мырзабекеге чалам болгон мына айдыктердин баары прекрасно билет прекрасно айла жок айдыктерге мына тилек байке билет божон могунтуп атат такыр мүмкүнчүлүгүң жок болуп атат келгилечи бир өзгөрүү кылалычы деп туруп мына чыгып аягында Минздравтан комиссия келип текшерип туруп анан өзгөрүү болгон мына мен 3 жумга иштедим 3 жумга иштедим өзгөрүү болду мына калыстык үчүн Кудай үчүн айтып койгулачы болду туурабы мына азыркы запчастьтинга жеңишбек кечээ сүйлөшкөн фирманы ошол фирма утуп алып бизге Кудай ушу күн буйруп атат да азыр эгер дагы мурун кыймыл болгондо ал фирма утпайт ошол фирманы утуп алып бүгүнкү күнүбүздө обеспечение болобуз мен баарыңарга жалгаш айтып жүргөм мурункудай майда чүйдөн менен маселе болбойт мына Мырзабекжан атайын алып келген мына Мырзабекжан сизден попросил туурабы даже тетиги тендерге направление жазган окуп келиңизчи мына мамлекет төлөп берсин сизге мен улуу катар сагына предложение кылгам могу жерде бир болбогон прокладка крышка үчүн канча туруп калып атабыз ошолорду можно эле запастап койсок лампочканы болмогон нерсе буларчы азыр эми мына Мырзабеке кийинки күндөрү запастала баштады складта турат тендерге келген акчанын баарын мисалы мурунку директор кымырып кетип атса мынакей могу жерде туруп кышы менен мынакей Азат кесе ошол жерден туруп мынтип айтты магачы Тилек байке акчаңыз болуп турса жасап туруңуз мен төлөп кана төлөп берген акыры Азат төлөдү го аягында кесе келип мынтип айтты мени милицияга бөлө көрбөңүз мен төлөй албай атам деп анан мен жиним келген сиңирип алсам төлөбөйсүң деди жок бул жерде жеңишбекке водительдер бөлүнгөн жок водительдер эч ким бөлүнгөн жок чындап келгенде руководство силер бөлүнүп атасыңар ачык эле айтайын антпегиле мен мына баягы күнү сиз директор болдум деген күнү мен мына Азат Мурат байке юрист байке отуруп айттым бөлүнмөйлү чогуу иштешелер мен айттым сизди жеңишбекке мен монда бала кезимден тааныйм Азатты мына бияка келгенде тааныйм дедим мен эч кимди бөлбөйм калыстыгымды эле айтам айтып жүргөн мен айтам мен өзүмдүн атам энем туура эмес кылса да бетине айтам ошондо айткан бөлүшпөйлү ынтымакташып чогуу иштешели деп Мурат байке сиз деле барбыңыз анан дагы анан эле администрация өзүңөр бөлүшүп атасыңар да мына шоферлорду ынтымакка чыгарып атасыңар болбогон оокат шоферлор бөлүнгөн дагы эмес силерге мына баарыңарга рахмат оозумду да көтөрүп кеттиңер азыр да айтам эртең да айтам эле бири-бирибизди улугунтуктабай токтотуп мынакей Азат канча ынтымакка чыгып жүрөт баарыбыз вот мен башында эле айттым эмгеги ушу базаны иштеткен Азат деп айттым эле айткам дагы эле айтам сен иштетип келгенсиң ушул жерди сен түртүп келгенсиң ушуга чейин мына мен ачык эле айттым эле менин машинам авария болду 48 мүнөт 47 мүнөт 8 кана страховой ошол машинаны көз жасадык баягы кана страховой жасадык кана ошол начальник барып страховойдон эми дальнейший сизден сурайбыз канагындай упущение страховойдун акчасын алып алып же болбосо страховойга барсам бүтпөдү бар начальниктен сураган вообще акчаны эме дагы кимде сөз бар Азыр хотя бы иштеп жатат болсо 50% эмес 20-30 база айтып берсең болот пока мен деле аракет кылып атам эме ушул вопрос боюнчачы сиз мененчи азыр калыңызчы сүйлөшүпчү мен кечээ эле сүйлөшүп 2 миллион эме мага келсеңиз шашпай сүйлөшүп иштер бар
Nihatlar var. Manas'ta gitmedi. Yaklaşık sıkışıp gitseniz daha gidiyor ne? Yani suyla Mına bayke bizde de mına buksirovщик Cumhurbaşkanı Cemil'de 2 yıldan beri kıtığı algan emesmiz. Вообще algan emesmiz. 60 taşkan. Cumhurbaşkanı Cemil'de 60 taşkan bizde. Al положено ошондой. Эми ал вопросты жинайтып, кайра кайтарганчы. Ал боюнча мен личный контролдон баарыңа калбайсыңар. Себептен сен иштеп атасың, иштеген киши өзүн теч керек. Себептен эмгек бабаныш керек. Жеңишбайга мына мына чогулуп атабыз чындап келгендечи. Айтым можеденчи мына кайра киши чогулбай эмеглап. Профсоюз маселесинчи кийинки деп ушенен чечели бүтөлү. Анан законный түрдө анан бул дегенде тетякта профсоюзга чогула албайт аталы мына эмне кылалы? Давайте бүгүн шайлап эме кылалы. Анда отчетун бермейм гана мисалы. Отчет бериш керекпи? Ар бир жыл сайын бериш керек. Эми уктусаңыз мен айтып кетейин сизге. Мынаке орозо учурунда мына жалпы шоферлордун жарымынан көбүсү орозо кармады, туурабы? Мына бет келет. Орозо кармады. Докойка администрацияны озачат шоферлор эмнебиз биз? Чындап келгенде профсоюздун акчасына шоферлор төлөп атабыз. Белгилеп атат ушулар. Баары суспендебиз, мен да суспендебиз. Азаттан сурабайсың, Азат айтпайсың ошо. Бул жерде турган күн болгон. Ким Азат 10 жол какшат. Мына бул жерден турбоосто бакы бетиңиз келет да. Биздин адам эмеспиз, эмне үчүн эмесе мен эми администрация менен сүйлөшүп басып кетпедимби менин көзүмчө. Жок, сен кеткенде ошону 10 жол какшат менен Азат түшүндүрмөдү. Ал күнү турган күн болгон десем мен сага. Давайте, могу жерден де ынтымакташалдарды жеңишбайке. Бизге мына ачык эле айтайын, жаман көрбөгүлөр, жаман көрсөңөр мен жұмыстан азыр бошоттум. Чындап келгенде. Давайте бизге бизге иштей турган начальник коелу. Элди ойлой турган начальник. Мисалы үчүн жеңишбай азыр планын айтат го. Бул бүтүн эстемде үчүн ушуну айтпайт. Мен азыр мына бияка сизге атыңыз балас десем. Мына бияка келгенде мен задание берип атам мүнөсүм. Мен апасын көрүп бергенден ачуу. Давайте собрание мындай болду. Ойлонуп атабыз. Мына могу жерден бир киши айтырып коюп, калганыңар отуруп калып атасыңар да четтен сүйлөп коюп атасыңар. Чын эле айткыла болгондо мына ушул жерден айталы. Чыкса да өзүм. Чыгып кетсек болот да, профсоюз жөө жасап болот. Мен мындай кылам. Жөнүл акча профсоюз жөнүндө мындай. Мен профсоюз жөнүндө барып, ошол жактан как жетекчи катарына бирип келейин. Кандай процесс? Андан кийин сен чогултуш сиздерге окугон нерсе. Аны коллегиально чече турган нерсе. Ал менен профсоюздун бүт баарлар профсоюз бар. Профсоюз деген азыр доку эки профсоюздун кетип калды беле. Мына эл турат, эки профсоюздун шайлап алып, 7 профсоюздун өзүңөр бар чечкиле, өзүңөр чогулуп калат. Биз бу жерден сен чоң бол деп кыла албайбыз. Просто эки баласы жок. Азыр кетип калган. Азыр ошо эки баланы эметип келет. Жок, эмнеге Профсоюз коллектив шайлайт. 7 киши шайлайт. 7 киши чыгып туруп, ортодон ошо 7-дөн бирөөнү профсоюз председатель шайлап алат. Ошондой закон ошондой. Эми мындай кылам. Биз азыр эки баланы шайлап берели. Отказ берсек, Отказ президент. Эми азыр мындай 7 кылам. киши шайлайт. Эки баланы шайлап берели. Анан 7 кишинин ортосунан 1 киши шайлап алат. Коллега шайлап берелерчи, профсоюз менен займемся. И отчетун да бергилей кылабыз. Мындай кылам. Азыр эми бул жерде сөз болуп калды. Bir gün daha çok lazım prosedürün çok nuval. Keyinki keste prosedürde söz var. Çok nuval. Yok, Kuba biledençi, manda aytsam, aytkanı Dilek, şartı şunday, şartı şunday. Ana bunday kılar. Ne şartı? Açot nuvalı. Bir şeyler Açot nuvalı. biliyorsun, Bok ne payketini istiyorsun? işledi, bir zaman işledi, işledi. Yok, bunun kemelik prosedürün nemesi 5 yıl. 5 yıldan keyin bok payket özünün nemesi kayrım boş düz şeyler. Başka bir şeyler. Men ошону айтпадым. Жетөө чечет. Жок, мен жанагы сөздү айтпадым. Давай, урматтуу коллегалар, анда мындай кылалы. Байке. Урматтуу коллегалар, давайте мындай. Убактыңызды албайлы, баары жумуш азыр мен Искендер айтып атат. Давайте по местам менин оюмду уктуңарбы? Мен силер тараптамын, силерди колдойм. Кудайым буйрсачы,
ишке ашыралып бар деп көп ынтымаққа шақырады. Давай таңда. Қандай? Ekxonasi yo'q da, yo'q. Sanab qo'yib Бойке эмне айтып коңчу, эмне эле болот, эмне эле ызычуу. Эми бул жерден мындай болуп атпайбы? Мына бизге азыр кимде акчасы болсо ошол киши сүйлөп атат, акчасы жок киши калып калып атат да. Мисалы үчүн мынакей биздин Азат мынакей 3 жума директор болду, ИО болду, исполняющий обязанность болду. 3 жуманын ичинде могу жерде карачы, мына өзүң деле мурун келгенсиң. Базанын ичи кандай эле? Мына жүр, мен менен чогуу бас базанын ичин көрөлү. Мына атыңыз ким? Кайрат. Кайрат душ ишке кирди мына. Бул качантан бери турган эме. Мына. Мына кандай сонун ишке кирди. Мына. Могу жерде мына тетиги станок эчтекени таштата албай дечеде турчу мына станоктор иштеди. Дечеде мойкалар иштеди. Мына Садыр Нуркожоев менен Камчы Кыдырашевдин айтканы бар, эл менен иштешкен кишинин бут тоспогул иштесин деп, туурабы? Ошону аткарышыбыз керек да. Анан бул жерден мынакей Минздрав министр бул жерден кимдин тааныш болсо ошону шайлап салбай. Алып келсин бизге. Биз менен эл менен иштешкен кишини. Тиги Жеңиш байкеге каршы чыгып атасыздарбы? Ооба, мисалы үчүн бизге мына Азат башын баштап мына могун баарын уюштуруп, могун баарын жасап берип атабы, бизге койсун ошо мына. Как болуп иштеп аткан кишини койсун директор. Ба, коллектив толук эле каршы болуп атабы же кээ бирөө эле каршы болуп атабы? Эми коллективдинчи мындай айтканда көрдүңбү? Азыр бул жерде сүйлөйбүз дегенде сүйлөгөн жок. Жагы мен мисалы үчүн мен эчтекеден жашырбайм, коркпойм да. Биз Алладан эле коркушубуз керек да. Анан бул жерден сүйлөйбүз деп келгенде сүйлөгөн жок. Бирок мен өзүмдүн оюмду, өзүмдүн мнениемди аткардым. Мынакей безопасный город дегенде сиз өзүңүз 3 жолу келдиңиз, туурабы? Кайрат мырза, сиз өзүңүз келип, өзүңүз тарттыңыз ушул жерден, тартып жүрдүңүз. Ошол кезде БД болчу. Эмне ошол кезде ошолордун баарын аткарып, өзү БД кезде эмне үчүн анда бул жерде мигалкалар текшербейт? Анан эми как начальник болгондон кийин анан кийинки келген БД айтып атат, мигалкасы иштебесе, тиги иштебесе чыгарма деп. Мындай айтканда калыстык болбойт беле Кайраттар мырза, туурабы? Муну өзү иштеп жүргөндө кылып туруп анан бирөөнөн требуйт этиш керек. Анан кылбай туруп бирөөнүн жаңы келгенден требуйт этип мен креслого отурдум деп. Жок, мен министрге чейин, Ташиевке чейин кирем, каршымын ушул директорге деп. Каршымын деп эле. Бул жакта заводскалар болуп иштейчүмүн. Заводскасызбы? Жок, мен азыр иштен кеттим. Бул жакта көбү начальство, администрация тараптан көбү азыр иштен кетип атат. Ошондой эле главный бухгалтер, материальный бухгалтер. Эмнеге кетип атышат? Азыркы директорге каршы ошо кетип атышат. Себеби азыр бул өздөрүнүн кетип аткан кишилерди өзүңөр сурап көрмөйсүзбү? Ошо эмеси мамилелери туура келбей атат, эки сүйлөп атат депчи. Эки сүйлөп атат, келип алып мындай кыласың, тигиндей кыласың. Мурунку иштегендерди куугунтуктап атат сөзүн ачы кээ бирлерин. Биз ошо тиги Азат байке айтып кеткендей Европадан чакыртылган. Европада жүргөн жеринен мурунку бывший ГКМБшник бизде начальник автоклон болуп иштеп кеткен. Ошо Европада жүргөн жеринен келип мынакта экономический преступление болуп атат, коррупция болуп атат, поставной лицолор өтүп атат эмеде ОСОдочу. Баягы эмеге запчасть алып келгенде закупка. Шуларды келип контролдо бересиз деп бул келген. Келгенден кийин ошол эмелер менен тиги директор барып сүйлөшүп, тендерщиктер менен сүйлөшүп кетип, ал кишини азыр четтетип жумуштан алып атат. Ошого байланыштуу Глабов мурунку директор менен ушундай ызычуу болгон, анан ал кишини кетиргенге туура келген, ушинтип жалпылап коллективно. Анан азыр главный бухгалтер, материальный бухгалтер, ошол эле эме начальник автоклон, ошол эле ошо экономический преступление эметип берет деген Мырза байке, Азат байке көбү ошо иш таштап атат. Иш таштап атабы? Иш таштап уже эметпесе биз иштешпейбиз деп. Себеби ошондой азыр мына көрдүңүздөр, жаңы уже өз жактан киши алып келди. Кеп киши алып келгенде эмес, киши алып келип эгер иштей турган болсо жакшы. Вопрос анда эмес да. Бул киши өзү бизде директор боло турган кандидат көп эле. Мисалы үчүн ошол эле азыр айтып аткан Азат байке 20 жылдан бери студент кезинен бери ушул жерде иштеген. Главный инженер, зам директор болуп. Мурунку директор кеткенде бул кишини ИО кылып койду эле. Азыр сырттан бери тартыңыздар, өзгөрүү аябай көп. Андан тышкары, мындан тышкары эгер бул кишини жаратпайт, эгер жаш дей турган болсо, бизде Рыскелди Темиралиевич деген бар эле, а дагы ушул жакта БД инженер,
ада студентинен баштаган азыр жашы 60-ка келген киши, студентинен баштап ушул жерде иштеген, материальный ответственность иштеп жүргөн киши. Ал эмес. Же болбосо Кушбек Сөөбөкович деген бар эле, ал киши деген начальный автоколона, начальный гараж, анын дагы кандидаты ушул жерге өтө турган эме директорлукка. Жок, андай эмес. БД келди, по назначению келип, эме Минздравга чалдыртып атып, жогору жактан чалды дейт, жогору жактан чалды, жаныбызды койбой деп келип директор болуп калды ал киши. Ошого азыр балдар нааразы болгон. Эменин темасы, такыр жиналыштын темасы башкача болчу, эми тиги директорлугуна салып сөздүн баарын бурмалап өзү сүйлөп туруп кетип калды азыр. Азыр сурайын да жакта. Кайга айтканыңыздар эмне болот? Мындай болуп калды. Мен мына жана айтылгандай эле атайын суранып бияка алып келишкен да. Контролдоп, запчастарды контролдоп берсин. Бияктан алым жутумдар болуп кеткен. Анан кийин мына азыр жаңы директор мен болдум деп айтып атат. Жерде калыстык сөз керек болчу. Директор деген, допустим, мына эмгек сиңирген биякта 20 жыл иштеген Азат Мухамбетов деген бар. Ошо кишини биз колдоп, свое время директор болсун деп колдогондо бул ортодон кыпчылык туруп директор болуп алды. Эгерде бул калыстык эме десе, наоборот колдоп коюш керек болчу бул кишини. Мен сен жардам берейин, көтөрүп коеюн деп бул директор болуш керек болчу негизи. Анан кийин азыр мына биз чогулуп ушул жерден айталы дегенбиз. Мен деле, допустим, ишенбей калдым ишкечи. Мен кече тиги запчастарды контролдойт деп туруп, чтобы контролдон алып коеюн деп туруп мен алып салган запчастардан. Алып салып туруп анан кайта кече чакырып туруп эмнелерин билбей кайта иштеп бер деп атат. Мен кантип иштейм? Бир күнү мен алып салат, бир күнү кайта коюп коет. Ордуна анан бул баягы акырын контролду жылдырып коюп, баягы эле кайта иш башталган атат да. Алым жутумдар башталган атат. Анан биз ушул жерден айталы дегенбиз, андай болбойт десек, мына уккусу да келбей басып кетип калды. Бул деген руководитель эмес. Бул жерде даже анча водительдер менден сурап атат, бул кайсы киши депчи. Жаңы директор десе, бул каяктан келди эле деп. Кача бул киши биякта 2 жыл иштеди. Бир да жана азыр ДТПга баргам дейт. Ночной ДТПларга мен өзүм лично барчумун. Бул туруп да койчу эмес. Телефон алчу да эмес. Мына билет, водительдер билет. Түнү менен да отура балдар менен жүрүп, территория болсо мына территорияны мэрия былтыр келип автобуска алабыз дегенде, Азат Муканович операция болуп ичин кармап келди. Мен могу жерде жумуш кылып жүрөм, келдим. Келип туруп тиги мэриянын кишиси менен согушуп атып, жактан 50 соток алып калганбыз. Эптеп алып калганбыз. Вице-мэр келип, вице-мэрге да айтып, өзүм лично чыгып мына Азат экөөбүз чыкканбыз. Ошондо мына менде тиги высоковольтный связьдарым бар болчу дейт. Ошо связдарды салып туруп, дагы бир 50 соток кошуп алып албайт беле. Басып келген жок го. Жана түштөн кийин Анан кийин могу жерде биз тиги келип, ремонт кылып, баштап могу жерде кылып атсак, бир да жолу келип, мен директор болгон атам деп ой бар болчу ошондочу. Кой балдарга жардам берип коеюн деп, кача бир келип, бир банка краска алып келип койсо болот беле. Аны биз өзүбүз чуркап жүрөбүз. Краскаларды издеп. Азыр на готовый келип алып туруп, эме мына мен монткенден да биздин пландарды кайта өзүнүн оюнун айтып атат да. Биз ойлоп аткан пландарды мындай кылам, тындай кылам деп. Уят деген болуш керек да. Бул мына көрүнүп турат, мына краска бүт бар эме болуп турат. Көгөрүп турат бүт. Тээ жакта тетиги подъемникти иштетип жазаттык. Мен келгенде 2 жылдан бери иштебей турган. Мына могу жерде станок бар, анда иштетиш 3 жылдан бери иштебей турган. душ иштеди, кайрадан Душ иштеди. Анан тээ жака Туалет айтып болчу. водительдерге условия салып берели деп, кылып берели деп туруп, тээ жака бир былтыр мен туалетти казып таштап кеттим эле, Европага кеткем. Келсем ошол ойдон туруптур. Келип анан кийин кайта баштап туалетти салып атсак, күлүп атат. Ошо туалетти салып атабыз деп мактанып атышат деп. Колунан келсе, тээ жака өзү деле келип салып, мындай жардамдашып койбойбу бирдеке. Автомойканы мына талашып атып, помещениени алып калган элек, бирок ал непригодный, машина кире албайт аяка. Ошол балдар машинасын жуусын деп тээ жака сыртка чыгарып, аны жасап бердик, автомойканы. Ошондо кача бир келип туруп, мындай, эмне жардам керек деп мен оюнда бар болчу да директор болом деп. Эмне жардам керек? Давайте мен да жардамдашайын деп койсо болот беле. Азыр директор болуп туруп, мен кыйратам деп атат. Кыйрата албайт. Эчтекен кыйрата албайт. Бул жерде деген балдарго, ладно, ал машина айдап жүрөт. Машина айдаганда деген ал бала деген айдап келет, кетип калат. Бирок могу запчастьтын эмесин мен кыйратам деп атат. Кыйрата албайт. Азат кетсе, мен кетсем, допустим, башка бирөө келгенде деген
айлап булар пакети эмесин тапкыча, жолун тапкыча, могу жерде машиналар толуп калат. Скорый помощьтен токтоп калат. Потому что бул деген канча жылдан бери иштеп келип, поставканын баарын жасап келип, мени үйрөттү азырчы. Мени үйрөтүп, атайын ошону контролдоп, лишний эме болбосун, лишний запчастьтар эметпесин, бүт качественный болсун, мурдаган эме болбосун деп атайын мени чакырды. Мен өзүм органда иштегем, 25 жыл ГКМБде иштегем. Ал коррупцион системаларды билем мен. Ошон үчүн мен жардам берейин деп мен Европадан отказ кылып калып калдым биякта. Ошону мына азыр мен кыйраттым деп мени кайта запчастька назначить эттим Азаттын ордуна дейт. Мен барбайт болчумун, только Азат үчүн эле отурдум ошол жерге. Кече анын деле кырылышып отуруп кетишим. Именно бул кишини мен баалаган жагы мына былтыркы территорияга мага өтө чоң жардам берген. Азыркы бул директор айткан маселенин баардыгы мына чечилген, могу ремзона толуп кеткен. Четинен чыгардык. Мына аны мен өзүм жаңгыс жазадым деген жокмун. Именно айдоочулардын катарында кошуп алып туруп, айдоочулар менен чогуу биргеликте жазадык. Мына көргүлө силер да түйшүктү деп. Анын баарын подтверждать этип айтып бергендер болот. Мага деген мисалы үчүн колумдан келсе мына 3 жуманын ичинде кылдым, мына анда балдар көрүп турат мен. Анда балдарга мисалы үчүн бирөөнү да добум арткан жокмун. Өз күчүм менен, өз күчүбүз менен бирөөнү да иштеткен жокпуз. Хоть суббота болобу, воскресенье болобу. Бир жаркылдатып ушу. Анан бул кишини алып келген себебим ушу мен 20 жыл болду ушу жерде иштегеним. Ушу бир өйгөйгө жетейин дедим, мына ИО директор болдум. Ушу директор болгондо мурунку 20 жылдан бери жетпей аткан көйгөйүмө бир жетип бир запчастьын, бензинин болобу, любой нерсесин бүт нукка салып, мыйзамдуу түрдө нерсеге кылайын деп туруп алып келген мына. Мырза Бекжанович аны деле тастыктап берет. Үйрөткөн бул жер момундай болот депчи. Бирок эми азыр мен түшүнбөйм, ушундай заман экен. Азыр мен бир вопрос Анан мына баардыгы билет ушул проблема, бул деген бир Демек проблема. бул жаңы директордун келишине силер баарыңар каршы болупсуздар, Бул киши мындай экен. Бул киши өмүр бою милиция органдарында иштеген экен да. Өмүр бою милиция органдарында иштеген экен. Бүгүн бирди сүйлөйт экен. Мисалы үчүн мына 5 күн болду. 5 күн кирдим, 5 күндө 5 сөз уктум мына. Бая күнү Бекжановичти мына запчастька коем деген понедельник күнү келди. Өткөн 5-күнү айткан. Сүйлөшүп бул киши кетем дегенде кое туруңуз, байке баштаган ишти таштаңыз деп кетирбейм эткенбиз. Сүйлөшкөнбүз. Понедельник күнү келди, муну жолотпо депчи. Мен ойлоп калдым. Значит, бул кишиге кайра эле мурунку схема керек. Анткени бул мурунку директорден азыр терең консультация алып атат. Ошол схеманы өндүрүп, даже керек болсо мен азыр аны алып келип койсо деле таң калбайм. Мурунку директор эмне болду? Жаш байке бар эле ошол. Мына кайраттар болот деп армылар көрсөтүп. Я ушу сизге мурунку директор эмне болуп кетти ал жумушта? Жебичкен Жебичкен кетти. Жебичкен Ал үчүн. боюнча комиссия жакында түзүлөт, келет, текшерет. Кайрат мындай болду да, Кайрат. Мурунку директордун кеткен себеби мынакей кышы менен кокуй ушул жерде мынакей анча мынча көп мына бул байке делечи баарыбыз эле кокуй токтоп калбайлы. Бизде болсо бизде кайтар деп мына запчастьтарды өзүбүз акчабызга алып жасатып аттык. Армыл бар. Анан алым кеткен себеби эмне болду? Ошонун баарын жеп алып анан сиңире албай калды да, жеп салды. Мына Азат келди, бир жуманын ичинде болгон вопрос чечип берди, туурабы? Биз мен лично өзүм акчам алгам, жаздым. Кышы менен бир токтогон жокмун. Бир запчасть сураган жокмун, мынакей Азат өзү билет. Азат колунан келген жардам берип атты. Келди мына запчасть ИО болуп турду. Бир жуманын ичинде биздин вопростун баарын чечип берди. Биз өзүбүз жазган акчалардын баарын ордуна коюп берди. А тиги жеп алып кетип калды. 320 миңди жеп алып кетип калды. Водительдер ошончакта расход кылып турган машинелер жасаганбыз ар ким. Кокуй туруп калбайлы, минтип калбайлы. Пакем кыйналып турса, тендер бөлүнбөй турса, биз жоктон бир жагынан жардам берип туралы, анан кийин берер кайра деп биз ошого кылганбыз. Биз ошону кеш үчүн кылган эмеспиз, мына Азат үчүн кылганбыз. Кокуй Азат ушул жерде иштеп атканда кой. Азат эми сен могу жерден сага акча бөлүнбөсө, главный инженер болсо, сенин мойнуңда болсо биз бир жагынан жардам берели. Кудай буйрса кийин акырын кайтарып алабыз да деп элем. Мына шүгүр, жакшы. Мына Кайрат мырза өзүңүз кышында 3 жолу келдиңиз. Могу базар ичин көрбөдүңүз беле? Могу жерде машиналар батпай турган. Сыртты тетиги жерде территория могу вороталар кандай эле? Чаң баскан эле, кирип баскан. Ооба. 3 жуманын ичинде мына жылтыратып койгондон кийин готовый продукция келип алган. Кайра мен мындай деп. Мына БД болуп иштеп жүргөн азыркы БДга задание берип атат. Эртең менен мигалка иштебесе, эзгоз иштебесе чыгарба деп атат. А буга чейин эмне бул өзү текшербейт? Мына азыр бул жерде элдин көзү чалайсың, туурабы? Буга чейин текшерип туруп андан кийин требовать этиш керек. Адам өзү кылып туруп анан бирөөнөн требовать этиш керек.
Мен Садыр Нуркожоев пен Камчы Кыдырышевичке чейин барам. Мен до конца барам болчу. Анан мен өзүм центрде иштейм. Ошол жерден бир сөз болуп атты. Мына Доку деген правком бунун тиги азыркы директордун колдоочусу да. Ошол келип айтып атты. Баары азат өтпөйт. Акча да акча. Бул ИО деген акча деген бер деген сөз. Ошо акчаны күтүп атат. Буюрса мынакей жеңиш болот. Мына министрге бирке акча берсе эле болот. Болот турган болуп калды, чечилип калды. Азыр мен ойлоп атам, значит, министр эмне? Биздин азыркы жаңы министр эмне акча менен койду бул ишин. Ой ошого кетет да, мен ошону ойлонуп атам азырчы. Мынакей биздин президентибиз көп нерсени айтып, мынакей коррупция менен күрөшүп атат. Мынакей биздин министрибиз да мына коррупция жаында өтө көп нерселер жазып атат. Анан ушуга жол беребиз. Ана азыр айтып атат, мынакей өзүнүн колдоочусу мына бааны айтты балдардын көзүнчө. Ой жеңиш өтпөй, азат өтпөйт, жеңиш өтөт. Акча да бул акча. Мына эмеде бир эме жок. Азат акчасы жок, жеңиште акча бар. Мына акча менен өтөт ал жеңиште. Мынакей ошол мына келди. Көрсө мынакей иштеп аткан 20 жыл иштеп аткан шөнө бүт жазат иштеп аткан балабыз өтпөйүнөн акча менен келип бирөө өтөбү. Мен ошого нааразымын. Мен бул мына тилек айткандай до конца барам. Менде доступ бар, мен президентке чейин кирем. Это есть. Кандай болсо да кирем мен. Бүт раскладканы берем баарын. Как она есть. Мына мен айтар сөзүм ошол. Мен оюм ошо да, азыр значит не министрге дека алып коюп койдубу деген. Министрге чейин балам. Бул вопросту көтөрөбүз. Bizde manaki bunu начальник ketip, manaki временно исполняющий обязанности bizde azat жүрдү. Буквально bir 15 күнүн жакын иштеди го. Кадимкидей bizde өзгөрүү болуп кетти. Атлар кастетти, сырткары название өзгөрдү, эшнал тазаланды, көп нерсе жазалады. Буквально 15 күндө. Мен ойлойм, мындай кишилерди только колдош керек. Мындай кишилерди иштейм деген кишилерди колдоп, иштейм деген кишиге аракет кылып жардам бериш керек. Өкмөттөр эмнени ойлоду, мен түшүнбөйм. Минздрав эмнени ойлоп атат? Айлык болсо ошол эле минимальный. Иштеген кишилерди коюш керек. Иштеген кишиге наоборот жардам бериш керек. Кайра иштеп аткан кишини түшүрүп кое туруп анан кийин азыр билбейм эми кандай болот. Мына терезеден просто мындай эле карап койсоң визуально кандай болуп атат. Машинаңыз айтты, баягы көп эмес беле. Ооба. Үстүн крыша болсо муну постоянно крышадан бери мына ремонттор жүрүп атат. Терезеден карасаң мына бокстер полный уже краскаланып калган. Ушунча жылдан бери сырталганка эме буквально ушу 15 күн ичинде элеметтер. Анан кийин мындай адамдарды просто билем колдоп, ушундай наоборот ушуларды иштесин деп жардам бериш керек. Рахмат. Эмне жаңылык болду мисалы 15 күндө азатмыз иштеп, эмне жаңылыктар ошо? Ассаламу алейкум. 15 күн ичинде аркалардын баары эшиктин баары краскаланды. Өзүбүз иштеп краскаладык. Ассаламу алейкум. Сыртындагы жаңылык Краскаладыңарбы? краскалады, үстүндө вывескаларды алмаштырдык. Анан жана айтып аткан территориясы могул болчу. Мэриядан келип туруп, могул жерден кастыгабыз деген болчу да. Могул жерден могул жерде беребиз деген болчу. Бизде момча машина турат. Азыр деле батпайт. Ошол менен могул заборду ар көзгө жылдырганбыз. Ошо мэриянын ишинен вице-мэр келип, ошону урушканбыз. Ошо могулки 5 метрди, 100 метр, 50 сотокты ошону биз алып калганбыз. Ошо жок болуп атпайбы? Алып кеткенсиң ишке кандай? Бул ошо списание болуп калган машиналар, списаниядан калган машиналар. Оякта азайып турган машинаңыздар. Азайып калды. Эмне болду? Ремонт болдубу? Жок, списание менен кетти. Списание менен кетти. 30 машинасы калып калды, анда чечип атабыз буюрса. Деле Думиге жазып письмолорду бердик. Ушуну эски машиналарды списать этип алсак, бу жерде орун бошоп, өз машиналарга орундар бошоп калат. Анан кийин ылдый жаанда кийин балдарга тетинде условия колубузда азыр пока эме болуп атат. Жок болуп атат тетинде чыртка мойка чыгарып бердик. Тет жергеби? Машинасын жууп атат. Могу бокстарды краскалапсыңар, э? Машина азайып туруп аякта. Краскалапсыңар бияктарды. Биздин өзүбүздүн мойкабыздын просто уже талкаланып ар жагы автобуска берилип, өзүбүздүн автомойкабыз жөн эле көчөдө калып калды. Ача ал жерге да көп салым болгон.
ремонт болгон, кафелделген бүт условиясы менен жасалган. Анан жана айтып аткан туалетибиз мына жаркырап агарып краситтетип. Өзүңөр жасап алган колуңар. Өзү салып. Тиги Учкун деген начальник автоколонна өз машинасы менен кирпичтерди, цементтерди ташып келип, өздөрү менен салып, сыртын шваб, краскалап, ошону анан директор айтты, ошо туалетиңерге мактанасыз барбы деп. Хотя это просто одно из условий для работы водителей. Мурда туалет жок беле? Мурда ар жагында болчу. Тозулуп калды, Тозулуп калып, анан балдар канча суранып атып, ушу ямасын мен Европа кетердин алдында ямасын казып, кольцолорун салып кеткем. Келсем ошол бойдон турупту. 5-6 кирпич эле коюлуп ошол бойдон турупту. Ошондо деле, допустим, директор болом деп жүргөн киши чуркап бүтүрүп койбойт беле. Эми бул өзүнүн адамын эмес да, мына автомобиль бул жерде биздин сварочный цех болчу. Эки стенам бар бузулуп, азыр бияк бош эле калып калды. Бул жерде автомобиль Автобустар коюп кетти бияга. Оборудованный автомобиль болчу. Машина кирип жууп чыгып кетчү. Биякта суу аккан жерлери бар болчу. Душевалар болчу. Кышында да иштечү. Азыр мына сыртка чыгарып бердик экен, кышында бул иштебей калат. Анткени трубалар бар тоңот. Ооба. Ошойдон чачылган менен калып калды. Мен биягын тосуп беребиз деп атат, ладно, тосуп берет. Но факт в том, что ушул эле кайта автомойканы биз просто сыртка чыгарып берип койдук да, условия создавать этип бердик. Ушундай элементардуу условиялар жок беле ака? Условиялар мына ошо болгон условияларды азыр автобустар келип деп мэрия алгандан кийин азыр мына условия ушундай болуп калды. Ушул из ничего делаем что-то, да? Эми колдон келгенин жасап атабыз. Трубалар дагы өзүбүз алып келип, базардан, магазинден алып келип, анча-мынча өз. Эми эмне болот деп атасыз? Иштешесиңер жаңы менен же көп иштешпейбиз деп атат го? Эми мындай да, допустим, мен ой мындай. Мени өткөндө азыр да Азат Мукамедович айтпадыбы? Бияка атайын ушу жардам берсин деп чакырган. Жардам берчи деп суранган. Анан кийин мен келип иштеп, анан мени эртеси күнү келип туруп, жок, запчастарга, эми закупкаларга жолотпо деп коюптур. То есть мендей киши азыр буга киши кереги жок болуп атат. Мен эртең деле кетип калышым мүмкүн. Мен просто азыр калыстык үчүн эле турам да могу жердечи. Азат Мукамедович суранды, анын көзүнөн да көрүп турам, кетпечи деп турат меничи. Кетпечи, мага жанымда болуп турчу, буякта кичине иштетели деп ошентип отурсак, анан кийин мен тиги запчастарга жолотпо, анан кече туруп кайта бар запчастарга бар дегенде мен түшүнбөй калдым да. Мен деген просто мындай эртең дагы бир настроениясы башкача болуп келип туруп, дагы башкача кылып салса, мен просто иштеше албайм мындай киши мененчи. Ошон үчүн мен айткан себебим, ушул жерден жана собранияден айтайын дедим эле. Лучше ошол Азат Мукамедовичти колдоп туруп эле, лучше ошону эле отуруш керек болчу директор. Ал 20 жыл иштеп буякта ийне-жийне чейин билет. А бул киши айтып атпаймынбы, тиги даже тиги БД болуп иштеп турганда бир да ДТПга барган эмес. Мен эле барчумун. Мен анда начальник автоколонна болчумун. Түнү менен ошо балдар менен да отура ошо ГАИде, следствияда ошол жерде жүрүп чечип жүрчүбүз. Чалсаң телефон албайт. Эртеси күнү мен тиги кишилер менен отурдум эле, бу кишилер менен отурдум эле деп келип калат. Анан азыр эми мейли колунан келиптир, директор болуптур. Но наготовой келип турандан кийин мен кыйратам дегенде мен ишенбейм, чын айтсам. Кыйрата албайт. Түшүнүктүү ака. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр кайрадан тез жардам кызматын тарттык. Бул жерде баягы айып бул эмес. Бул жерде азыр жаңы дайындалган жетекчилик менен айдоочулар өзү ортодо келишпестиктер, тирешүүлөр болуп атыптыр. Көп кабыл албайсыз эле мурда биякта 20 жыл иштеп кеткен Азат эмне фамилиясы? Айманов Азат деген мырзаны коюп бергиле деп өздөрүнүн талаптарын коюпту. Мына ошону бүгүн тарттык, кыскача ошодо чагылдырдык. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.